Эй уйкучу, тур! деген бирөөнүн үнүн укту машаякчы. Ал көзүн ачып, күнөөлүүдө тегерегин карап эч кимди көрө албады. Кеч кирип калганын көрүп, Мен көпкө уктап калсам керек. деп ойлоп дароо турду да кайрадан өр менен өйдө көздөй тырмышып чыга баштады. Ал ылдый көздө чуркап келе жаткан эки кишини көрүп, Силер туура эмес тарапка бара жатасыңар. деп кыйкырды. Асманга эмес деп айткың келип жатабы? Деди коркунуч аттуусу. Биз ал жака бара жатканбыз, бирок абдан кыйын болуп кетти. Ушунчасы эле жетишет. Үйгө кайтабыз. Ооба, Деди ишеним аз тигини коштой. эң коркунучтуусу арстандар. Жеп салгыдай аларың. Жок, айланайын. Рахмат. Машаякчы коркуп, бирок ошентсе да Үйдөн даана өлөбүз. Ошондуктан мен корксом да мындан ары барам. Жолдун акырында коркунуч жок. Бизди ал жакта асман күтүп жатат. Өзүң бил. анан тиги өкө төмөн карай шашылды. Ал эми машаякчы болсо жогору кете берди. Азыр ага соротуу, күч кайрат абдан керек эле. Ал өзүнүн түрмөгүн алайын деди эле, бирок аны таппай койду. Ал аябай корккондуктан токтоп калды. Эмне болуп кетти? Ал өзүн токтотуп тынчтангандан кийин түрмөктө акыркы жолу уктаардын алдында, бактын алдындагы отургучта окугандыгын эстеди. Ал дароо артка барайын деген ойго келди. Капаланып, кейиген машаякчы жерди кылдааттык менен караган бойдон кайра артты көздөй кетти, бирок эч нерсе таппады. Даракка жетип ыйлагысы келип, отургучка көңүлү сууз отурду. Анан отургучтун астында бир нерсе жатканын байкады. Анан ай, кубаныч, ал анын түрмөгү экен. Ал түрмөктү алып койнуна катты да, жардам бергени үчүн Кудайга ыраазычылыгын айтып, кайрадан жогору карай жөнөдү. Жолоочу абдан шашылды, бирок баары бир чокуга чейин күн кечте электе жете алган жок. Күн батып, таптакыр караңгы болуп кетти. Машаякчы көп убакытын уттуруп алганына өкүнүп, арстандар жөнүндө да эстеп таптакыр ындын өчүп калды. Бактыга жараша ушул убакытта ал алды жактан бир имаратты көрүп, түнөп кетүүнү сурануу үчүн ал жакка жөнөдү. Бул Кубаныч сарайы болчу. Ал эми орто жолдо дарбазачынын үйү бар эле. Машаякчы бара жатып тык токтоду. Анын жүрөгү катуу дүгүлдөп кетти. Анын алдындагы жалгыз аяк жолдун эки жагында килейген ач арстандар жатышкан эле. Ал качып жөнөй берерде, Коркпо. Алар байлануу. Жолдун ортосу менен баса берсең, алар сага тийбейт. Ишенип кой мага. Келе бер. деген мээримдүү үнүн укту. Машаякчынын буттары калтырап жатты, бирок ал тигинин сөздөрүнө тил алып алдыга басты. Ушундай коркунучтуу учурда ага кайрат берген дарбазачы анын ким экенин жана эмнеге мынча кеч келгенин сурады. Машаякчы өзүнүн баштан өткөргөндөрүнүн баарысын төкпөй чачпай айтып берип, Кубаныч сарайында түнөгөнгө болобу? деп сурады. Бир аз күтө тур. Мен үй башкаруучуларынан сурайын. Деп дарбазачы дубалдагы жипти тартты. Бул коңгуроо болчу. Көз ачып жумганча босогодо суйкайган бир кыз пайда болду. Анын аты Токтоолук эле. Ал машаякчыга бир нече суроо берип, анан такыбалык, акылдуулук жана сүйүү деген эжелерин чакырды. Алар баардыгы тең абдан сүйкүмдүү, жадыраган кыздар эле. Машаякчынын асманга бара жатканы аларга абдан жакты. Аны сарайга алып келишип, дарбазаларды ачып, Кир урматтуу конок, бул сарайды тоонун ээси, башкаруучу сага окшогон зыяратчылар үчүн курган. деп айтышты. Машаякчы аларга чын жүрөктөн ыраазычылыгын айтып, ак сарайга кирди. Кыздар аны тамактандырып, ушул сарайды курган башкаруучу тууралуу айтып беришти. Ал биздин эң бир жаман душманыбыз ажал менен күрөшүп, аны жеңди. Бул жеңиш үчүн ал асмандагы даңкынан баш тартып, айкаш чыгачка кадалды. Бирок мунун баарын ал сендейлерди дөөлүк кыйноодон куткаруу үчүн башынан кечирди. Бул жердин кээ бир жашоочулары аны көрүшкөн. Алар башкаруучу зыяратчыларды абдан жакшы көрөт деп айтышкан. Кээ бир болсо аныкында улуу башкаруучулар болуп калышты. Машаякчы тамак ичип болгондон кийин эже сиңдилер аны Беккуттук деп аталган уктоочу бөлмөгө алып барышты. Себеби ал жерде күндүр-түндүр тынчтык өкүм сүрүп турчу. Зыяратчы түнү бою ушунчалык жакшы уктагандыктан ойгонгондо кубанганынан ырдап жиберди. Эсте каларлык жана жакшы нерселери көп бөлмөлөрдү кыдырып, ал бир нече күн сарайда конок болуп жүрдү. Кээде ал көпкө чейин эже сиңдилер менен маектешчү. Бир күнү аны үйдүн үстүнө алып чыгышып, алыстан көрүнгөн Эммануил жериндеги тоо, суу тоокойлорду көрсөтүштү. Ал токтоосуздан эле сапарга чыккысы келди.
дарбазачы дагы дарбазадан бир адам кирип ак сарайды көздөй ишке жол менен кеткендигин айтып калды. Машаякчыга мурда ошол адам тааныштай сезилгендиктен мындан ары карай аны менен чогуу кеткиси келди. Бирок сапарга чыгаардан мурун жакшылап даярданып алууну чечти. Кыздар ага жоокердик курал жарак, зоот кийим белек кылышып, доонун этегине чейин узатып коюшту. Жолуна гүл азык беришти. Ал чын жүрөгүнөн ыраазычылыгын айтып, өрөөн аркылуу жөнөп кетти. Ал өрөөн кемсинтилүү өрөөнү деп аталчу. Эмне үчүн мындай аталганын ал көп өтпөй түшүндү. Бир аз илгерилегенден кийин алдынан килейген, кабырчыктуу, оор канаттары бар шумдуктуу бир жаныбар чыкты. Анын башы арстандыкындай, буттары айын укундай болуп, оозунан от менен түтүн чыгып турду. Бул башкаруучунун анык душманы Аполлион болчу. Каяктан келе жатасың? Деди укмуштуу дөө зиркиреген үнү менен. Өлүм шаарынан. Деди машаякчы. Ал аябай коркуп кетти, бирок качпайын деп ойлоду. Анда сен меникесиң. Жок, эми мен сеники эмесмин. Деди машаякчы кайраттана. Мен сага кызмат кылып жүргөндө жеткен бактысыз адам болчумун. Менин сага кылган кызматым үчүн сенин төлөгөн акың өлүм болчу. Аполлион ага башка жол менен чабуул коюуну ойлоп, Кайт үйүңө кайра. Эмнени оңдош керек экенин караштырам. Жок. Мен баарынан улуу башкаруучуга кызмат кылам деп убада бергем. Өзүң бил. Бирок айтып коеюн. Анда азап чегесиң. Ким аныкы болсо, баардык азап чегип жүрүшөт. Кээде ошондой сезилет, бирок бул жалган. Ага тиешелүүлөрдүн баардыгы аны менен бирге кубанышат. Чын элеби? Ал сени кабыл алат деп ойлоп турасыңбы? Сен өз аракетиң менен түшүктөн кутулгуң келди. Жолдон уктап калып, дүрмөгүңдү жоготуп койдуң. Ыркыраган арстандарды көргөндө, аз жерден кайра артка качып кете жаздабадыңбы? Айтканыңда калет жок. Мен ошентип катаалыкта кетиргем. Бирок бул нерселер мени кейитип, мен андан кечирим сурагам. Анан ал мени кечирди. Аполлион буга чыдай албай кетти да, жанын коерго жер таппай ого өтөр айкырыкты салды. Мен сенин башкаруучуңду, анын бардык мыйзамдарын, ага тиешелүүлөрдүн бардыгын жек көрөм. Сени менен болсо азыр согушамын. Мейли, бирок абайлагын. Менин асман шаарына баратканымды унутпа. Мени коркута албайсың. Дагы бир сөз сүйлөсөң өлдүң deyер. Алар көпкө кармашты. Аполлион өз душманына оттуу жебелерди жаадырып, биздин жолоочу болсо жебелерди кош мездүү кылыч менен тосуп жатты. Зооттун жылчыктары болгондуктан ал колунан, бутунан жана башынан жарадар болду. Зыяратчынын дарманы кете баштады. Себеби көп кан жоготкон эле. Дөө машаякчыга жакын келип аны кармады да жерге жыкты. Машаякчы аргасыздан кылычын колунан түшүрүп жиберди. Аполлион болсо аны муунтуп жерге басып турду. Эми сен меникесиң. Дөө өлтүрө турган болуп кыйкырды. Бирок машаякчы болгон күчүн жыйнап кылычын сыйпалап тапты да ачуу кыйкырып капталга сайды. Сеники эмесмин. Аполлион оор денеси менен жерге кулап түштү. Машаякчы кылычын сабына чейин ага матырып, Сеники эмесмин. Сеники эмесмин. Менин бийлөөчүм мага жеңишке жеткенге жардам берет. деп кайталап жатты. Аполлион буга чыдай албады. Ал канаттарын кагып, көздөн кайын болуп учуп кетти. Машаякчы эптеп өйдө турду. Алы кеткен, жарадар. Бирок бактылуу машаякчы бул жеңиш үчүн Кудайды чын жүрөктөн даңктады. Күтүлбөгөн жерден анын алдына жалбырактарды кармаган кол пайда болду. Өмүр дарагынык болсо керек. деп ойлоду машаякчы. Жалбырактарды алып жарааттарына койду эле, жарааттары дароо айыгып калды. Андан соң баштыгынан баягы кыздар берген суусундук менен тамак ашты алып чыкты. Ал өмүрүндө бир да жолу ушундай кубаныч менен тамак ичип жей элегеле. Эми ал мындан ары бара берсе болот. Алда кандай болуп кетет деп сактанып, ал кылычын даяр кармап баратты. Бирок өрөөндүн акырына чейин ага эч ким жолуккан жок.